Şamırdan yanında bir karşı ölgönge gelgende elimine eldir. Bir kay suğa gelset. Arız muğunu açıp. Biroq su ömür bulağı degendey susuz kantip jaşap bolat. Mına buyakta айыл элдин тургундары малдарын сатып атып тур. Суу жокчу. Малын сугарганга суу жок. Малдарыбызды алып барып сата баштадык дейт. Assalamu alaikum tuğanlar dostlar. Aksu rayonuna karıştı Arlin ayılında şu buga çeyin su meselesi ötümde göygöylü olup gelgen. Bir yılda 4-5 yolu buzulup ana kayra remontuna 50-60 ming dep bakçalarda elder çoğultup gelgen. Biroq al skvajынан деле айыл тургундардын айтканына караганда эскилиги жетип уже нормально суу чыкпай. Буга чейин канча саат суу берчү эле ошондо? 1 saat. Gününe 1 saat ha? 2 saat, 1 saat. Bölüp 3 köçe. Köçe menen bölünüp berет da суу. 1 saat 1 saat Жылы курулуптур. Эми айыл тургундарына мына бүгүн бир дагы суу жок калып, мына буякта элдер ошо себептен чогулуп атат, эмне алабыз деп. Мына малдарын сатып атыптыр. Сугарганга суу жок дейт, мал сугарганга. Өткөндө арыктан бир аз суу агып аткан дейт, ошондон ичип атканбыз дейт. Ал арыкта дагы уже азыр суук түшүп, тоңуп, арыкта да суу жок калды. Айылдан bir 3 kilometr алыс жерден ушул bir булак бар экен, ошол жерден таш учашыптыр, бирок бул булактын деле азыр лабораториядан өтпөгөндөн кийин качествосын деле билбейбиз, баягы шек күмөндөр бар экен, балким курт болуп калышы дагы мүмкүн, же бир нерсе болуп калышы мүмкүн деп. Жок, чогулуп ичебиз, мал менен чогулуп бизде. Мал менен чогулуп ичесиз, бирок бул суунун качествосын азыр биле элекпиз бизче. Анан эгерде ушуну bir жардам берүүчүлөр болсо, ушу өкмөт тараптан ушуну bir лабораториядан өткөрүп, жоктон көрөчү. Биз мындай скважинадан уже мотор күйүп кете берип тажаптырсыңар. Светке акча төлөйт келсе, bir жылда 4-5 жолу бузулат экен. Аны тажаптыр. Эми ушул тууралуу эжелер өз пикирин айтып берсин байкелер, мына айыл тургундардын өздөрүнүн оозунанчы. Ким айтат, эжекелер? Мен эми бул айылдын депутатымын, атым Чынара болот. Азыркы учурда суу жок, 1 айдан аштык айылыбыз. Арыкка суу келгенче арык менен колдонуп аттык. Кошуна Каракол айылына барып аттык элек. Аяк уже бизге тыюу салды сууга, анткени алар дагы сууга моторуна төлөйбүз дейт, светине төлөйбүз дейт. Бизге ушундай каршылык көрсөтпөй атат алар. Анан азыр таптакыр суу жасалбай койгон жок. Улан депутатыбыз mo жаңаргы айылынан ушундай специалисттер чыгырып келип, азыркы учурда мына 10 күн болуп калды, жасалып атат. Моторун чыгара албай атат да, бирок ошого чейин тыйын чогулттук биз. Ар бир түтүндөн 500 сомдон чогулттук. Айыл өкмөтүбүзгө кайрылдык, жардам бергиле десек, ал менин азыр немемде акча жок деп атат, жардам бергенге. Канчалык биз көйгөйүбүздү талап койсок, бизге мындай бир толук кандуу жооп жок болот атат айыл өкмөттөн. Ошон үчүн мондай эл чогулуп, көйгөйүн момунтип ызылдап, ыйлагысы келип атат элдинчи. Таза сууга муктажбыз биз. Малыбыз азыр бүт колдо, мал сугара албай атабыз. Мал сугарайын десең, өзүбүз суу жок турабыз мына. Ошо болуп атат. Мына балдарыбыз ооруп ушу больницага түшүп атат. Балким суу таза суу ичпегенден арыктын суусун ичип атканда балким ушундай сокур эчеги болуп, мына биякта уже бир окуучубуз кетти больницага. Ана мына элдер деле айтсын. Турабы? Айтпа. 59-жылы курулуп туруп жатат скважина. 1959-жылы курулуп тур. Бирок системасы эскирди аябай эле. Эми ушуну жаңы системага куруп эле эметип ошого жардам берип турган эме болсо эди жактан. Ушуну көптөн көп суранат элек ушу айылдын тургандары. Жардам берсеңер. Жаңы скважина ачып жаңы система куруп. Президентибиз Садыр Жапаров биз Аксу районунун Арлен айылынын тургундарыбыз. Ушу суу жагынан аябай кыйналып жатабыз. Канча жылдан бери суунун көйгөй чечилбей келет. Жылда, 1 жылда, жарым жылда акча жыйнап ремонтко жүргүзөбүз, эскилиги жеткен. Ошону оңдоп, түздөп, бизге суу эмесин чечип беришиңерди суранабыз. Арлен айылынын тургундары. Чоңдорубузду айта кетсек, бизде колубузда жерибизде турат, мына жерибизде иштетилди, ошонун акчалары жок сыйпаланып эле. Биз эми менчикке өткөндөн кийин биз өзүбүздү камсыз кылсак жакшы болгон турат. Эми башчыларыбызды коебуз, тургучакты жыргатабыз деп туруп алып, мына эчтекебизди жылдырбайт.
Жада калса ошо чөбүздүн аяк башы билинбей атат мына азыр. Канча чыгып, канчасы сатылып, канчасы фонддо турганы. 30 гектар жердин фондунун түшүмүнүн итогу чыкпайт. Ал өзүнө эле менчиктеп алган арендага алып эле. Жооп бербейт анын баарына. Биз айыл тургундарыбыз баягы бетеге калып кетип бел калат дейт, бирок деген ушул жерден баарыбыз деген бирибизге бирибиз жаман көрүшүп атабыз. Бирибизди бирибиз жаман көрүп атабыз. Суу жок, тиги жок, бул жок деп атабыз. Бизде караган эч ким жок, кайрылган эч ким жок бизгечи. Биз жөн эле биз өзүбүз эң кур дегенде эле сууга деген 200дөн чогултабыз. Айыл түтүн башыначы кокуй суубуз чыксын деп. Ошондо да ашып кетсе 2 ай, 3 ай ичебиз бүттү, жандан жок какшыйбыз. Анан кайра акча жыйнайбыз ошентип. Ушинтип эле жүрөбүз баарыбыз тең эле. Ошо кайрылат элек чоңдорго. Мен бул айылдын эмеси тууралуу айтайын. Былтыр бизге айыл өкмөттүн өзүңөрдүн көйгөйүңөргө чечкиле деп 30 гектар могу ортонун жеринен берилипти. ФПСтан деп коет. 30 гектар жерди өзүңөрдүн көйгөйүңөр чечкиле, ушундай сепкиле деп жардам берилген. Анан эми ошо 30 гектардан өзүбүз чечебиз да айыл өкмөтүбүз обещать эткен. Эми мына быйыл суу өчкөндө ошо тууралуу айтсак, жок деди, жок. Эмне кылсаңар ошо кылгыла? Жок. Ким ошентип атат? Айыл өкмөтүбүз, айыл өкмөт мына жок деп атат. Кайда кетти, тияка кетти, эптеп бир отчет берип койду, толук маалымат вообще эмете алган жокпуз. Тияка кайрылабыз, бияка кайсакка кайрылабыз. Барган жериңерге бара бер. Барган жериңерге бара бергиле деди. Эмне кылсаңар ошо кылгыла. Бизге деген кандай бир текшерүүчү керек, обязательно прокуратурадан. Бизде деген мына өзүбүз менчик болгондон кийин биз өзүбүз камсыз кылмакпыз ушуну. Биз ушу чоңдорго ишенип туруп жүрүп мына азыр деген бул деген скважинага кабелди даяр туруш керек, насосу даяр туруш керек. Аларга акчасы жок мына. На произвол судьбы таштап коюп мына эми мая хата с краю деп коюп жүрүшөт четте. Кайра эле бизге биз чогултабыз ал акчаны. Кайра эле